Биринчиден сунушталган структура жалпы калкыбыздын жашоо турмушун жеңилдетет деген ишеничтебиз. Мен биринчи суроом Сооронбай Шарипович, ушул өзгөртүү менен бюджеттен кошумча каражат же кошумча штат каралабы, каралбайбы? Кошумча штат, кошумча каражат каралбайт. Ушу болгон мүмкүнчүлүк менен ишти баштайбыз. Азыркы бекилген бюджет, азыркы бекилген структура менен ичинде. Бирок келечекте айтып коеюн мынакей. Келечекте мына кийинки жылга 28 миллион карай турган болсок, ушул информациялык технология иштеп аткан органдар 168 миллион сом кирет азыр. Кайрада биз буну кыскартабыз. 140 миллион сомго кийинки жыл кыскарат. Кийинки жылдары ошону кошо баштайбыз. Ушул комитетке. Бүт министерство ведомстволор чачырап жаткан штаттарын жок кылып, кошо баштайбыз. Кайра будан үнөмдөө болот келечекте. Ушул кошу боюнча келечекте бир жер эң мамлекеттин негизи байлыктарынын бири жер. Ушу жер боюнча бир өзүнчө структура керекпи деп ойлойм да. Себеби жер бүгүн чек ара боюнча талаш тартыш болгондо, жайыт болобу, Айыл чарба, Токой фонд жана башка мындай ой пикирлер бир чыкпай калган учурлар бар. Ветеринардык инспекция боюнча токтом чыгып өз миссиясы жүктөлгөн. Бул эми азыр аягына чыгарыш керек, идентификация башка маселелерде. Бирок ошонун ичинен фитосанитардык көзөмөлдү бөлүү сунушталат элем. Себеби биздин калкыбыз фитосанитардык айыл чарба продукциясын чек арадан өткөрөм десе, ал келип 2 гана лаборатория бар экен Кыргызстан боюнча. Же Бишкекке келиш керек экен, же Ошко барыш керек экен. Ошону көтөрүп келгенден мындай эрине башка болобу? Анан инспекторлор кортунду жазып берип, ошонун негизинде чек арадан өтүп атат. Жыйынтыгында Казакстандан, картошкадан оору чыкты жана башка деп жооп келип атат. Мына бир ошол калктын, дыйкандардын өндүргөн продукциясын сетке чыгарууга, экспортко чыгарууга жеңилдетүү жагына таасир берет эле деп ойлойм. Акыркы сунуш эң негизги бул эмгек акыда жана тажрыйбада структураны канча өзгөртпөйлү, эгерде жетекчи тажрыйбалуу болсо, таза болсо, сөз өзгөрүү болот. Бул структураны колдойбуз, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат, мен сизге кошулам. Биз мына структураны бекитип берсеңер, өзүнчө азыр комиссия түздүк, мурунда иштеп жаткан Айыл чарба министерствосунун оптимизациясы карап чыгабыз. Эми бул оптимизациясы кээ бири кыскартуу эмес. Оптимизация бул кыскартканын кыскартабыз, көбөйткөнү көбөйтөбүз. Анан дублирование болгондорду, бири-бирин кайталагандарын баарын жок кылабыз. Түзүлдү, буйруса сиздер каникулга кетсеңиздер, кичине бошоп калабыз, сонда отуруп алып бардыгыз тең. Ушунун үстүндө иштейбиз. Иштеп, анан кийин оюбузду айтабыз бул боюнча дагы. Маселе бар. Чынында ветеринария боюнча, фитосанитария боюнча биз карашыбыз керек. Мына сырткы карантиндик службага сыртына бирөө жооп берет, ичине бирөө жооп берет. Мына ветеринария кызматын жаңыдан почта баштап атабыз. Мына лабораторияларды оснащение национальный, зональный кылып берип баштап атабыз. Жаңы салганга мына баштадык и контрольный операцион пунктторду баштап атабыз азыр. Ветеринария кызматына абдан жак көңүл буруш керек, буяка каражат көбөйүш керек. Ветеринария кызматты биз медицинаны кандай карасак, ветеринария кызматы ушундай карашыбыз керек биз. Үчүн дегенде бул түздөн түз жалпы элдин ден соолугу менен байланыштуу. Мына ветеринария кызматка көңүл бурулбай калып, каражат каралбай калып, азыр биз ЭСтин талабына жооп бербей мына кыйналып атабыз. Ошон үчүн жабат айткандай. Мына фитосанитар лаборатория жок, сертификатты отуруп алып жазып берип атат. Ал алып кетип атат, аяктан текшерип атат. Эгер лаборатория болсо, ошон өтсө, дәлдеп берсе, дыйканда керектүү дарылар менен өз дарылай баштайт. Биз дыйканга толук кызматты айыл чарба министерствосунун үчүн көрсөтө албай атабыз да. Буйруса бул боюнча иштеп атабыз, жыйынтык жасайбыз бул боюнча.